Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабагыбызда ишкананы түзүп, концепциясын иштеп чыгып, жана команда чогулткандан кийин инвестиция маселесин өтөбүз. Социалдык ишкерлик үчүн инвестиция коммерциялык инвестицияга караганда көбүрөөк күч аракетти талап кылат. Коммерциялык инвестиция тартуу үчүн 3 гана суроого жооп бериш керек. Канча каражат керек, канча убакытта өзүн актайт, жана канча пайда көрөт. Коммерциялык инвестицияларды тобун экиге бөлсөк болот. Канча киреше жана кандай коркунучтар бар. Социалдык инвестицияда айтылган эки группага дагы үчүнчү группа кошулат. Бул социалдык жана экологиялык таасири. Бул үчүнчү группа белгилүү бир региондун жана белгилүү бир көйгөйдүн инвестордун тандоосун, ишкананын колдонгон ыкмаларын, натыйжаларын жана социалдык таасирлерин камтыйт. Инвестор бул белгилүү убакытта акча берип, белгилүү пайдасын көрүп чыгып кеткен ишкер адам. Кошумча маселе катары дагы инвестордун өзүнүн чектөөлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жана башкарууга болгон таасири дагы белгиленип кетиши керек. Жөнөкөй мисалда белгилүү инвесторлор белгилүү багыттарда гана иштешет. Мисалы үчүн биздин англис тили курсу үчүн экология багытында иштеген инвесторду тартуу абдан татаал болушу мүмкүн. Бул жерде абдан жөнөкөй, бирок абдан маанилүү суроолор жаралат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн акчаны кайдан тапсак болот? Инвестор менен кантип мамиле түзүү керек? Негизи эле инвестор деген ким? Социалдык ишкерлик же негизи эле ишкерлик чөйрөсүндө стартаптарга же бир кандайдыр кызыктуу идеяларга акча табуу өтө оор деп эсептелинет. Ошондуктан жаш муундар социалдык ишкерликке же инновациялык ишкерликке анча көп кызыгышпайт же түшүнүшпөйт. Чынында ишканага акча табуу өтө деле кыйынчылык жаратпайт. Албетте жөн гана идеяга эч ким акча бербейт. Реалдуу инвестор, реалдуу акча табуу үчүн сиздин колуңузда жакшы иштелип чыккан концепция, бизнес план, социалдык таасир, структура, каржылык план, маркетинг планын болуусу зарыл. Ошонун баары даяр болгондо реалдуу инвестор менен сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр болосуз. Алар кимдер? Сиздин туугандарыңыз, досторуңуз, банк, белгилүү расмий уюмдар, эл аралык уюмдар болушу мүмкүн. Баштапкы этапты өтүп, долбооруңуз кандайдыр бир туруктуулукка ээ болгондон кийин гана регионалдык, мамлекеттик же кандайдыр бир чоң масштабтагы эл аралык гранттарды ойлонууга болот. Себеби бул булактар тажрыйбаны, реалдуу көрсөткүчтөрдү жана туруктуулукту талап кылат. Төмөндө ишкананын же долбоордун инвестицияга даяр болгонун аныктоодо жардам берген тизмеге көңүл буралы. Ишканада өз салымыңыз болушу керек. Ишкердин өз салымы өтө маанилүү. Акчалай же ресурстук салым болушу мүмкүн. Өз салымыңыз болбосо инвестор үчүн коркунуч жаралат. Колуңузда даяр бизнес план болушу керек. План, концепция, каржылык план, маркетинг жана менеджмент пландары керек. Маркетинг жана менеджмент пландары боюнча келерки сабактарда дагы таанышабыз. Кризиске каршы план. Инвестор үчүн эң маанилүүсү бул коркунучтар аз болгону. Ишкер болушунча чечүү жолдорун көрсөтүшү керек. Ишканабызга инвестиция чынында эле керекпи? Приоритеттүү аныктап алыш керек. Балким ачык ресурстарды колдонуп, баштапкы этапта инвестиция кереги жок болушу мүмкүн. Сатуу планы. Инвесторго туруктуулукту тастыктап берүү үчүн так сатуу планы белгилеши керек. Ошондой эле социалдык таасирди аныктоочу индикаторлорду инвесторго тартуулоо абдан маанилүү. Берилген 6 критерийни инвесторго туура тартууласак, инвесторго, ишканага жана долбоорго терең ишеним пайда болот. Инвестицияны кайдан табуу керек? Келгиле булактарын карап көрөлү. Биринчи булагыбыз акселераторлор. Долбоорго билим берүү жана каржылоо негизинде түзүлгөн инвестиция булагы. Акселератордо көп акчага таянбаңыз. Акселератордо билим, тармактар жана байланыштарга ээ болосуздар. Жаш ишкерлер үчүн акселераторлор эң оптималдуу тандоо болуп эсептелет. Экинчи инвестиция булагыбыз краудфандинг. Краудфандинг бул интернеттин өнүгүүсү менен пайда болгон каржылоо системасы. Краудфандинг абдан жөнөкөй логика менен иштейт. Сиз продуктуңузду же ишканаңызды бир платформада тартуулап, эгер элдин кызыгуусун ойготсо, ошол элден чогулган акчага ишкананы жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы катары Kickstarter, Indiegogo жана GoFundMe сыяктуу эл аралык платформаларды карап көрсөңүздөр болот. Кыргызстанда бул система анча таанымал эмес. Бирок краудфандингдин келечеги бар. Краудфандингди Кыргызстан шарттарында өз айылыбызда кантип уюштурсак болот? Айыл тургундарына WhatsApp'тан группа ачып, өз продуктубузду жакшынакай кылып тартуулап,
каражат чогулсак болот. Ошондо чынында WhatsApp'tan чогулган акчаңар краудфандингден, элден чогулган акча болуп, ишканаңарды жүргүзүүгө жардам бере алат. Дагы бир каржылоо булагы бул насыялар. Насыялар жеке ишканалар, банктар же микрокредиттик уюмдар бере алат. Бул уюмдардан насыя алуу абдан татаал. Бизнес план, каржы планы ошондой эле жогорку пайыздары болгондуктан долбоор үчүн коркунучтар өсөт. Дагы бир негизги каржы булагы бул жеке инвесторлор. Алар 3 топко бөлүнөт. Биринчиси ангел инвестор, башкача айтканда периште инвестор. Экинчиси экзит инвестор. Үчүнчүсү түз инвестиция жасаган инвестор. Периште инвестор, ангел инвестор. Бул баарыбыз эле түшүнгөн классикалык инвестор. Компанияңыздын бир бөлүгүн сатып алып, инвестиция аркылуу сиздерге каражат берип, компанияңыздын бир бөлүгүнө ээ болуп алат. Экзит инвестор. Экзит англис тилинен чыгуу деп которулат. Бул инвестор өз салымын кошуп, белгилүү убакыттан кийин пайдасын табып, компаниянын курамынан чыгып кетет. Түз инвестиция жасаган инвестор компанияны каржылап, ошондой эле башкарууга аралашат. Дагы бир инвестиция булагыбыз бул корпоративдик программалар. Башкача айтканда, чоң корпорациялар же ишканалар орто чакан бизнести колдоо максатында кичүү гранттар жүргүзөт. Мисалы катары Кумтор Ысык Көл областынын орто чакан бизнесин колдоо программаларына абдан чоң каражат бөлөт. Бирок бул программалар туруктуу каржылоо менен камсыз кылбайт. Орто чакан ишканаларды баштапкы этаптарда гана колдойт. Дос туугандан келген акча каражат. Бул инвестиция булагы абдан көп коркунуч жаратат. Кээде инвестициянын көлөмү көп болбошу мүмкүн. Бирок көлөмү канча болбосо дагы эң коркунучтуусу дос туугандар менен мамилени бузулуп кетүүсү. Оңой акчадай көрүнүшү мүмкүн, бирок көпчүлүк ишкерлер бул акча каржылоо булагын жактырышпайт. Инвестор менен кандай мамиле куруу керек жана өз продуктуңузду ишканаңызга кантип тартуулоо керек деген маселесине келдик. Инвесторго долбоорду ишкананы тартуулоо англисче pitching деп аталат. Pitching бул кыска 5-7 мүнөт ичинде потенциалдуу инвесторго долбоорго көңүл бурдуруу же каржылоо алуу үчүн сунуштоо болуп саналат. Абдан кыска убакыттын ичинде өз идеяңызды жана долбооруңузду инвесторго сатып көндүрө билишиңиз керек. Келгиле питчингдин түзүлүшүн карап чыгалы. Эң алгач өзүңүз жөнүндө жана долбооруңуз жөнүндө кыскача айтып кетишиңиз керек. Экинчи, бул долбоор аркылуу кандай маселени жана көйгөйдү чечүүнү пландап жатасыз. Бул маселе кандай жолдор менен чечилет? Кайсы ыкмалар колдоносуз? Бул ишкана аркылуу кантип акча табууга болот? Ошондой эле рыноктун көлөмү, анализ жана план боюнча маалымат беришиңиз керек. Эң негизгиси, сиз идеяңыздын маңызын инвестордун жүрөгүнө жеткирип ишендиришиңиз керек. Үйгө тапшырма. Өз долбооруңуз боюнча питчинг даярдап келиңиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө.